Суроо берүүчүнүн сөз Токтошов Эмил Токтакуловичка берилет. Рахмат. Баяндамачы, сиз өзүңүздү да тааныштырып коюңузчу. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Алымкулович Садыков. Бул алып келген мыйзамыңыз мурдагы мыйзамдан айырмасы эмне? Эмне артыкчылыктары? Эмнеге кошуп келдиңиздер? Бул мыйзамдын жаңы редакциясы деп айтсак болот. Артыкчылыктары бир-эки берен эле, калгандары мен айтып кеткен. Ошол сот айыпталуучунун же шектелүүчү адамдын ошол катуу ооруган учурда ошолорду кабарлоочу адамдардын чөйрөсүн кеңейтүү. Бир эле көбүнчөсү, калгандары техникалык өзгөртүүлөр. Кандай катуу ооруганда дейсизби? Ооруганда? Катуу ооруган учурда же каза болгон учурда ошол кабар берүүчү адамдардын ошолордун чөйрөсүн кеңейтүү болуп атат. Мисалы, мурун туугандары менен же прокурор кабарланчу, азыркы учурда ошол алар менен кошо дагы ошол кайсы тергөөчү ошол ишти тергеп аткан ошону да кабарлоо милдеттенген администрацияга, тергөө изоляторуна. Анда өзгөрүү жасап айтпаңыздар мурунку мыйзамга. Кандай? Өзгөрүү жасап айтпайсыңыздар, өзгөрүү эле киргизбейт дедиңиздер. Жаңы мыйзам жазып келбей. Жок, жаңы редакция анткени көп өзгөрүү болуп кетти. Ошол ченемдик укуктук актылардын жөнүндө Кыргыз Республика мыйзамынын негизинде эгер ошол тексттин жарымынан көп өтүшсө, жаңы редакция формасына келтириш керек экен. Ошондуктан ошол форма. Өзүңүз айтып атпайсызбы? Кичине эле өзгөрүү деп. Кичине эмес, ошол айтып атам, техникалык мүнөздө. Мен туура эмес айтып алдым. Үмүткан Ургазиевна, азыр билесиз, коомдук бизге даттануулар силерге да абдан көп түшүп атат. Ушул изолятордо отуруп калгандар 4-5 ай, 6 ай, мүмкүн 1 жылга чейин суралбай отуруп жата берет экен да. Биз ошол сиз барганда да бизге да айткан ошондой болуп. Сизге ушуну арызданып түшүп атабы, түшсө статистика боюнча айттыңызчы. Анан ушуга ким жооп берди? Кайсы следователь, тергөөчү жазасын алды? Ушунду айтып бериңизчи. Саламатсыздар, депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Бул боюнча Гүл Акматкуловна суроо берди. Мен айттым, өзүнүн тергөөнүн атайын кылмыш жаза процессуалдык кодексинде атайын нормалары бар. Эмне үчүн кылмыш иштери мында ошол мыйзамда көрсөтүлгөн сроктон узартылышы мүмкүн. Ал баягы экспертизалар ар кандай ар түрдүү экспертизалар дайындалганда ушундай жолго барышат. Мындан сырткары баягы кошумча күбөлөр табылбай калышы мүмкүн, айыпкерлер ооруп калышы мүмкүн. Бирок ар бир учурда ар бир 2 ай срогу бүткөндөн 3-чү айга кылмыш иштин мөөнөтүн узартады. Сөзсүз түрдө көзөмөл кылган прокурор тарабынан кылмыш ишке толук баа берилип, ошол тергөөчүнүн аракети каралып чыгат. Канчалык негизде болгон деп. Мурда да ушундай көйгөйлөр, суроолор болуп келген. Ушундайга жол бербөө максатында кылмыш жаза процессуалдык кодексинде атайын норма каралган. Эгерде кийинки ишти жылдырууда, мөөнөтүн узартууда, эгер тергөөчү тарабынан бир дагы тергөө аракети жасалбаган болсо, анда кылмыш иштин мөөнөтүн узартууга жол берилбейт. Нормада ушундай кодексте конкретно норма жазылган. Демек, кандайдыр бир ошол норма сакталбайт атат да. Жок, сакталбайт деген мен кошула албайм. Анткени сөзсүз түрдө баягы кийинкиге мөөнөткө бир эле муну бир эле жана камактагы мөөнөтүн бир гана прокурор гана макулдугун бербестен тергөө судьялары тарабынан дагы көзөмөлгө алынат. 2 көзөмөл бар да, ал жактан сөзсүз түрдө анын баардыгы эске алынат. Ошол убактылуу кармалуучу жайда айыпталуучу жатканда 1 айда же 2 айда канча жолу мындай тергелиш керек? 1 айда жатты, бир да тергеген жок деп айтып атышпайбы? Мыйзам жол бербейт. Неге жол бербейт? Андай жөн эле сурак албай эле алды ишти дагы эгерде толук канды текшерип же жана айтып атпайбы, сиздер айтып атпайсыңар, суралбай эле 4-5 ай, 6 ай бою жатат деген, андайларга жол бербейт. Анткени суралбай калышы мүмкүн эгерде экспертизалар дайындалса. Анткени кылмыш иш ошо экспертиза жүргүзүш үчүн жиберилет. Ошол негиз менен суралбай калышы мүмкүн, бирок бул эми мыйзамда көрсөтүлгөн нормага жол берет. Ошондой сиздерге кайрылдыбы жарандар, адвокаттар? Ушунда суралбай эле жатат 1-2 ай деп. Ал боюнча мен толук маалыматым жок, но эгер сиздерге кызыктырса, мен ошол боюнча сизге толук маалымат берейин, жазуу жүзүндө. Эч качан мындай арыздан эмеспи сиздерге? Арыз түшкөн эмеспи? Болуп турат, сөзсүз түрдө, бала тергелип жаткан иште сөзсүз түрдө 2 тарап бар да, жабырлануучу бар, айыпкер бар. Бизде сөзсүз түрдө кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө сөзсүз түрдө арыздар түшүп турат. Жок эмес.
Убактылары канча убакыт ошол эгерде ошол изолятордо кармаш керек? Мүнөтү барбы? 1 жылдан ашык кармоого жол берилбейт, 1 жылдан ашык. Эгер 1 жылдан ашык тергөөнүн мөөнөтү бүтпөй калса, анда айыпкердин бөгөт коюу чарасы өзгөртөбүз дагы, кылмыш иши тергеле берет. Мына азыркы мыйзамды силер колдойсуздарбы? Бул мыйзамда андай деле көп өзгөрүү болгон жок. Бул ошол айыпкерлердин, анан жанагы шектүү адамдардын, соттолгондордун жана камакта болгон мөөнөтүнүн режимдери, баягы ар бир жана силер союп атпайсыңар, жана тамак ичпесе кандай аракеттерди көрүш керек. Ошол нормалардын баары ушул мыйзамда камтылган. Анда баяндамачы жооп берсеңиз, ошол тергөө убагында ошо айыпталуучунун өмүрүнө ким жооп берет? Каза болуп калса, же ооруппу, же башка жагдайлар менен? Ал боюнча эгер Мыйзамда жазылганбы ошол так? эгерде Ким жооп берет деп? Эгерде ошол бөгөт чарасын ошол камакта тергөө изоляторунда өтүп жатса болсо, анын учурунда каза болуп калса, анда тиешелүү текшерүү жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгы боюнча кызматкерлердин жоопкерчилиги каралат. Алардын күнөөсү барбы, жокпу экенин. Ушул мыйзамда жазылдыбы ошолор жоопкерчилиги? Эски редакцияда бар, бардык жерде бар, ошондо кылмыш жаза кодексинде бар, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде бар, бул мыйзамдарда да каралган. Каза болгон учурда прокурор текшерүү жүргүзөт деп каралган биякта. Макул, рахмат.